нарына тапқан ой махаббат. Түрк президентinin жанында ырдаган видеоңуз бар экен. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Бермесе мен президенттерди айткенде өзүм шок болуп атам да. Мен менен президент дечи. 41 мамлекеттин арасында конкурс өттү да. Ал жактан 3-орунду алып Кыргызстан намысын колдодум десем болот. Жайнаган кызыл гүл көрсөм. Үйдөгүлөрдөн эч ким ырдабайт да. Ырларды аткарарда сурайм. Сурабаган кишим калбайт го дейм. Үйдөгүлөр айтат, ушинтип кыргызчаларды дардап койсоңчу депчи. Негизи эски ырларды уксаң негизи жаның эрийт да. Мыскал Нуркан эжекебиздин фанаты болчумун. Элистериң бура бастырбай, эл болдуң баарына жанымды. Көгүчкөн канаң учат тез осунан. Көбүнчө чет мамлекетке ушу аракет кылып атам азыр. Кыргызстанда баалабайт дегендик эмес, баалашат. Опера жаатын көбүнчө кыргыздар айтат, чыйлай берет депчи. Түшүшпөйт. Ордунан. Саламатсыздар, урматтуу Медиа Ордо YouTube каналыбыздын сүйүктүү көрүүчүлөрү. Бүгүн сиздерге дагы да болсо жагымдуу чыгармаларды аткартуу үчүн биздин ушундай бир студия төрүбүзгө Бермет Жумабекова деген таланттуу кызыбызды чакырып алдык. Буйруса көптү үмүттөндүргөн келечекте опера ырчысы десек дагы болот. Кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Бизге кандай чыгармаларды даярдап келдиңиз? Сиздерге бүгүн жагымдуу чыгармалар даярдап келдим десем болот. Алдыңкы мүнөттөрдө чогуу көрөбүз. Анда эмесе ушул көрсөтүүнүн башында эле көңүлүбүздү ачып, жагымдуу бир чыгарманы аткарып бербейсизби? Макул, Муратбек Бегалиевдин Сагындым аттуу чыгармасын аткарып берейин. Кандайча? Акча кайтарылып келет? Андан да көп интернет. Эч кандай комиссия жок? Ооба, акча кайтарылып келет. Виза карталары боюнча 2% кэшбэк. Интернет көбүрөөк болот. Ай сайын плюс 10 гигабайт. Комиссиялар болсо жөн гана жоголуп кетет. Мой О тиркемесинде О Праймды кошуп алыңыз. 90 күн бою акысыз. О Прайм күн сайын пайдалуу. Байкосуздан сага кабылдым, кайдан жүрүп неге табылдың, элистериң бура бастырбай, эл болдуң баарына жанымдын. Ай, бирге жүргөн күн, ой, кайрылыгын көргөм келип, абдан сагындым. Көргөм келип, абдан сагындым. Эстеп көргөн ошол күндөрдү, биз өткөргөн айлуу түндөрдү. Кол кармашып үрдүк коктоной, кошун ойноп терген гүлдөрдү. Ай, бирге жүргөн күн, ой, кайрылыгын көргөм келип, абдан сагындым. Көргөм келип, абдан сагындым. Эң сонун. Кол жыган үнүңүз эч качан өчпөсүн, Рахмат. Келиңиз, Бермет, ушул чыгарманы аткаргандан кийин бул таланттуу ырчы кызыбыз ким болду экен деген көрүүчүлөрдүн дагы суроосу туулган болуш керек. Өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз. Мен Нарын областына караштуу Кочкор районунун Чолпон айылынан болом. Ошол жактан туулуп өсүп, ошол жактан билим алгам. Курчубек Акназаров атындагы орто мектепте 9-класска чейин окуп, ал жакты бүтүп, азыркы учурда Мураталы Күреңкеев атындагы Кыргыз улуттук музыкалык окуу жайда окуйм. 4-курсунда билим алам да, вокалдык искусство бөлүмүндө. Эң сонун. Ал эми үй бүлөңүз тууралуу дагы сөз козгойлу. Үй бүлөм негизи меники кичинекей үй бүлө десем болот. Өзүм 4 бир тууганмын.
экинчиси мен 3 кыз, 1 уул да. Эң сонун 3 кыз, 1 уул, экинчиси сиз. Экинчиси мен. Ошол үй бүлө темасын баштаганда дароо эле суроо пайда болуп атат. Баягы кыз менен эненин ортосундагы байланыш кандай болду экен деп, сиздерде кандай? Кыз менен эненин байланышы дегенде, мен мамам менен көп нерсени сырдашам да. Көп нерсени мамам уга билет, көп өзүнүн кеңештерин айтат. Негизи эле ушу кыз киши папасына жакын болот деп айтып коюшат го, ушундай сөз бар да. Атасына кыз киши негизи атасына жакын болот деп. Бирок атама да жакынмын, бирок мамам менен көбүнчө аябай сырдашып, бир нерсем болсо, бирдеке эметип калсам, кыйынчылыгым болсо, кубанычым болсо, баарын мен мамам менен бөлүшөм десем болот. Эч нерсени жашырбайм. Кыздар кээде кээ нерсени жашырат, бирок мен мамамдан коркпой, көбүнчө ушу мамамдын кеңешин алганга аракет кылам да көбүнчө. Жашоодо дагы, азыркы учурда дагы мамамдын негизи эле ушу адам баласы эненин мээримине аябай зар болот деген бар да. Анан мамам мага ушу көп жерден колдоо көрсөтөт, ушул чыгармачылыгыма негизи эле мамам өзү колдоо көрсөтөт. Демек ортодо барьер жок, Жок. Эң сонун. Негизи эле ошондой учурларга аябай кызыгам да. Баягы эне менен кыздын ортосундагы байланыш, баягы ачык, айрым, бири-бирине жакын болсо, кыздын өнүгүүсү дагы, ийгилик жаратуусу дагы бат болот экен да. Эне менен көбүнчө байланыш болуп турса, анда ийгиликке жетесиң деген ойдомун. Ооба. Алма сабагынан алыс түшпөйт деп коет. Сизге бул талант кайсыл жактан келди? Келиңиз ушул талант жөнүндө сурайынчы. Талант негизи үйдөгүлөрдөн эч ким ырдабайт да. Бирок мамам айтып калат, кичинекей кезимде ырдагым келчү, мамамдын үнү бар, мамам ырдайт негизи өзүчү, бирок андай көп азыркы учурда көп ырдабайт да. Бирок үнү бар. Папам дагы кээде ырдап коет, бирок андай бизде чоң мындай ырчылар, кануустай эмелер жок да. Негизи. Чоң гана мындай эле Ооба. ырдап коюшат үйдө. Ушул качан башталды? Качантан бери ырдап, сиз бул баягы ыр сиздики экенин түшүндүңүз дегендейчи, чыгармачылык сиздики экенин. Мен мектепте окуп жүргөндө да, 1-2 класс болсом керек эле, 2-3 класс болсом керек эле. Бизде жидежи деген эжейим бар болчу. Эфирден пайдаланам, мен жидежиме салам жолдогум келет. Жидежи, рахмат сизге деп айткым да келет да. Анткени көп нерседен, ушул көп жерден мени жидежи өтө көп колдоду десем болот. Башында музыкалык билимимди дагы, талантымды ачкан жидежим болду. Көбүнчө мектепте мындай класстык саат сыяктуу мындай иш-чаралар өткөрүлүп турат эмеспи, анан ошондо эле мени биринчи эле сен ырдайсың, Катюшаны ырдайсың деп мага Катюшаны берген болчу да. 2-классыңызда. Ооба. Анан Катюшаны берип, Катюшаны ачык сабакта ырдап көр деди. Анан ошондо биринчи жолу мен чыгып ырдадым элдин алдында десем болот да. Ага чейин мен кошуналар айтчу экен папамдарга. Көлдүн жээгинде чыгып алып ырдачумун, ошону жакшы көрчүмүн. Мен өзүм антип мындай принцесса Диснейдин принцессалары болот го. Ошону туурап мындай көп ырдай беришкен кичинекей кезимде. Анан аны кошунабыз байкап калыптыр, папамдарга айтканда. Папамдар көп мындай эметпей коюшкан экен да. Анан ушу жидежейим ушу ачык сабактын өткөргөндөн кийин таланты бар экен деп көп кишилер ошондон кийин таанып баштаган да. Ошол эле иш-чарадан бүтүп, үйүм айылыма кайтып баратканда, бизде жол алыс болчу да. Айылымдан анан мектеп бизде Чоң Туз деген айыл болчу. Анан Туз айылына чейин биз барып келип окучубуз да. Анан иш-чараны бүтүрүп коюп, форма менен менин жанымда 2 досум бар. Алар бирок менен бир класс ылдый болчу да. Анан үчөөбүз чогуу айылдан айылга көздөй кетип баратсак, бир машина тостук, жол узун да. Анан жол тосуп, ушул жолду кыскарталы деп мындай жакшы ниет менен машина жол тостуктан бир байкелер токтоду. Токтоп биз отурсак эле жол узун экен, кимге ырдайсыңар деп сурап калды да. Анан тиги эки досум мени көрсөтүштү да. Бул ушинтип ырдайт десем, бизге ырдап бер деди. Анан мен сразу билген эле ырым Катюша болчу ошондойчу. Сразу эле Катюшаны ырдап бердим. Ырдасам талантың сонун экен деп алар сразу бири-бирин карап калышты да. Мен да кичинекей экенмин, азыр эстейт экенмин, бир аз. Анан арканы биздин Чоң Туз деген чоң аркабыз бар болчу. Ошонун алдына түшүрүп туруп мени видеого тартышкан эле да. Анан менин мамамдар ошондо санаторий бар да, Чоң Туз дегенчи. Мамам ошол жакта эмгектенет эле да. Анан ошондо мамамдарга барып, мамаңдар каякта дешти да. Анда мамамдардан бүт адресин бери айтып бергем да. Анан айтып макул деп мамамдарга барып, мамамдардан уруксат сурашкан да. Ушинтип кызыңызды интернетке жүктөсөк болобу депчи. Анан мамамдар уруксатын берип, Facebook тармагына жүктөшкөн экен да менин видеомду. Анан ошондон кийин Турцияга, эки жакка чакыруулар болуп, ошондон кийин чыктым десем болот.
Ошол кездеги жоопкерчиликти карасаңыз, баягы азыр туруп эле чыгарып салып атпайбызбы бизчи? Тааныбай туруп элечи, алар барып уруксат сураганы да бул сонун нерсе да. Ооба, негизи журналисттер башка бир нерсени ушу чоңтус тартканы келген журналисттер болуш экен да. Анан моментке биз папа болуп калыптырбыз да. Бизди көрүп калып анан мен ырдап калганымдан суктанышып ушу аркадан алдынан видео тарталы дешиптир да. Баягы азыр айтып калдыңыз, андан кийин Түркияга дагы башка өлкөлөргө чакыруу болуп калды депчи. Ооба. Кечээ жакында эле мен көрүп дагы аябай суктандым да, ушул түрк президентинин жанында ырдаган видеоңуз бар экен. Мен аябай суктандым. Ошол тууралуу айтып бериңизчи. Сөз башынан болсун анда. Ошол видеону жүктөгөндөн кийин мени Турцияга деп ТМЖ фонду, Тагдыр мезгил жашоо фонду чакырышты, Мира Токтогонова жетектеген. Мени чакырып, ушинтип Турцияга ушундай выступление бар, эме бар деп, бирок анда чыгымдын баары өзүңөн дешкен да. Анан аны ата-энем колдоо көрсөтүп, ата-энем жардамы менен Турция мамлекетине бардым. Ал жака мен негизи конкурс деп барган элем да. Конкурс анан 1-2 өлкөсүнө фестиваль болчу да. 23 Нисан чожук байрамы деген фестиваль бар. Ошолго 2 фестивалга барган элем. Анан 41 мамлекеттин арасында конкурс өттү да. Ал жактан 3-чү орунду алып, Кыргызстан намысын колдодум десем болот. Ошондо бул канча жашыңызда болот? 2019-жылы. 11 жашта болдум. 11 жашта. Ооба. Андан кийин эле ал жактан дагы Анкара шаарына бардык да. Барып ал жактан көбүнчө бизди жаңы отелдерге апарышты. Анан кадимки фестивалдар болду. Фестиваль чожук байрамы деген. 23 Нисан чожук байрамы болду. Негизи жыл сайын уюштуруп турат да, ал жерде президент өзү катышуусунда болду да. Анан мен түркчө ырдаган элем да. Барабар жүрдүк биз бу жолларда деген. Аны президент, түрк президенти мен бизге негизи 2 минута убакыт берилген экен да. 1 минутасын мен ырдап, менин жаныбызда биши кыздар да бар эле да. Аларга 1 минутасын. Мен бир эле куплет ырдаганга жетишкем да. Анан выступать этип бүттүк, ырдап бүттүк, өзүлөшүбүз бүтөдүк деп биз ылдычып баратканда мен алдыма биздин журналист бизди алып барган, бизди которуп берген котормочубуз жаныма келип бермет, сен менен президент ырдайт экен деди да. Кичинекейимден анан өзүм шок болуп атам да. Мен менен президентпи депчи. Ооба деди. Анан кантип мен уже сарсына болуп баштадым да. Мага түркчө билбейт элем анда. Анан түркчө суроо берип калса кантип жооп берем депчи. Анан сиз чыгасызбы мен менен деп тиги котормочу эженин тынчын алып атам да. Мен менен чыгасызбы деп өзүм да тынчсызданып атам эле. Анан эже ооба чыгам деди да. Бирок чыккан жок. Мени чыгарып салды, өзү кетип калды. Анан чыктым. Эл аябай көп болчу, 41 мамлекет болгонуна байланыштуу. Ар кайсы мамлекеттин балдары баарыбызды бир сахнага чыгарышты. Анан дуэтти баштадык да. Бир куплет ырдап, анан чогуу аягында кайталанмасын чогуу ырдап бүтүрдүк да. Эң сонун. Андан кийин дагы баягы талантыңызды колдоо максатында деген чакыруулар болгон болуш керек? Болду. Андан кийин дагы Түркия мамлекетине дагы бардым. Дагы фестивалдарга ушундай. Негизи ушул Тагдыр мезгил жашоо фондуна негизи терең ыраазычылык билдирим келет. Анткени ушинтип жаштарды колдоп, Мира Токтогонова, анан менин биринчи вокал мугалимим Диляра Мырзакматова эже ошол жакта иштейт. Ушулар көп жаштарды ушинтип колдоп, чакырып, жаңычып келаткандар ушинтип колдошот да. Ошо колдоосу кийин өтө жардам берет экен чынында. Мага чынында жардам берди. Мен ошондон кийин стимул болду, ооба. Стимул болуп, андай мен алда кара дагы улантышым керек экен деп ойлонуп калдым да. Адатта биз кичинекей кезибизде 2-3 баягы кесипти тандап алабыз го. Сизде дагы кандай кыялдар болду эле? Ооба, ар бир адамда ошондой болсо керек, чынында. Менде котормочу болгум келчү. Мультфильмдерди ушинтип үн коштосом дегенчи. Айна Шашырова эжекебиз мен эжемкемдин фанаты элем да. Анан ушинтип үн коштого мен үнүм жарайт деп ойлогон эмесмин чынында. Анан ошол азыр жакында эле могу сентябрь айында ушул котормого КТРКга кирдим десем болот. Эң сонун. Котормого өзүмдүн бир кыялымды орундаттым десем болот да. Анан азыркы учурда дагы мугалим болуп эмгектенем. Бала бакчада дагы, анан мектепте дагы. Эки жакта азыр эмгектенип келем. Болгону 19 жаштасыз. Анан ошоңча жумушка жетишүү кыйын эмеспи? Башында оор болду десем болот. Чынында аябай оор болду. Башында биз сөздү башында колдоп козгоп кеткенде эле мамамдын жардамы аябай эме болду да, стимул болду. Мамам колдоп, сен колуңан келет, сен кыла аласың деп папам дагы ушинтип өзүнүн ойлорун айтып, мен муну кылсам, мен негизи ушу бир нерсени баштадым, котормого кирде дагы. Мамамдардан сурап, мама жетишемби деп, мен ошондо өзүмө ишенч эмесмин, өзүм жетише аламбы депчи. Анан мамамдар жетишесиң, сен колуңан келет деген сөздөрүн уккандан кийин өзүмө стимул алып, алдына карай уланттым десем болот.
Эң сонун. Анда эмесе кезекти жагымдуу чыгармаларга берели. Арт артынан жаңырталы буюрса. Келиңиз азыр кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Сиздерге азыр Каникия Аралиева апабыз аткарып жүргөн Жаз аттуу чыгармасын аткарып берейин. Каалаңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, дал ушул биздин таланттуу кызыбыз Берметтин жагымдуу чыгармаларды аткаруусун коштоп берүү үчүн биздин дагы бир таланттуу мырзабыз Элдар Замиров деген ырчы мырзабызды чакырып алдык. Азыр аккордеондун коштоосунда сонун чыгармалар жаңырат. Сонун жагымдуу чыгарма болуп өттү. Талантыңызга таазим. Рахмат. Буюрса мындай чыгармаларды баягы чоң сахналарда аткарып жүрөңүз деген тилегим бар. Анан келиңиз ушул баягы көбүнчө жай чыгармаларды аткарат экенсиз. Бул жан дүйнөңүздүн талабы же болбосо балким апам деп атасыз, жардам береби, ушуларды аткарсаң сага жарашат деген сыяктуу. Кеңешти мен негизи ырларды аткарарда сурайм. Сурабаган кишим калбайт го дейм. Көп нерседен өзүм мындай сомнение болуп, өзүмө ишенбестик болуп, мындай көп кишилерден сурап ийем да. Булар жарашабы, муну ырдасам кандай болот деп, бирок көбүнчө биринчи эле ошо ата-энемен сурайм да. Намай ушулар, папа ушулар мага жарашабы деп десем, момдар өздөрүнүн ойлорун айтышат. Ооба ушуну ырда деп. Кээде мен ырдабай көп мындай, ыларга көп басым жасабай, ырдабай мындай. Азыр өзүмдүн кесибим боюнча опера да. Анан мен көбүнчө арияларды, романстарды, зарубежный ырларды ырдайм да. Анан үйдөгүлөр айтат, ушинтип кыргызча ырларды ырдап койсоңчу депчи. Сиз айткандай жай ырларбы депчи. Ооба, жүрөгүм таба ошондой берет окшойт. Негизи ушундай жай, созулган ырлар мага көп жан дүйнөмө жагат десем болот. Биздин ошол ырчылардан кимдерди баалайсыз? Негизи опера тармагында айтсам, мен көбүнчө Мыскал Өмүрканова эжекебиздин фанаты болчумун. Азыркы учурда деле көп ырларын угам десем болот, көп угуп турам записьтерди. Негизи эски ырларды уксаң негизи жаның эригит да. Мындай азыркы билбейм, азыркы тапта мен көп ыр укпайм десем болот да. Угам, бирок мындай өзүмө тиешелүү, өзүмө керек болуп калганда эле учурда ошондой учурда угуп калсам, а так мындай көп уга бербейм. Демек сиз жай ырларды угасыз? Ооба, жай мындай шашпаган, мындай эметкен, мындай маңызын чыгара турган ырлар. Мен өзүм да ошентип ырдайм да, негизи ырды бышыктап, маңызын чыгарып ырдаган мага өзүмө жагат. Кээ адамдардын мүнөзүнө жараша ыр тандайт го. Сиздики тескерисинче экен, өзүңүз ачык, айрым, шайыр, мындай бат-бат жүргөн эле кыз экенсиз. Анда ошондой шашпаган ырлардан бирди аткарып берели азыр, Макул. Азыр кайсы чыгармалысын? Сары ой аттуу жаман чыгарма аткарып берейин. Сары ойдун гана салкын ай тосунан, сагызган ганаң учат эз осунан. Санамаган алыбай издесем, кандайын таба албай койдум ордунан. Көк-ойдун гана көркөм ай тосунан, көгүчкөн ганаң учат эз осунан. Көгүлдү гана алыбай издесем, кандайын көрө албай койдум ордунан. Бали, сонун чыгарма болот да. Мындай жан дүйнөнүн чындыгында эргиткен үнүңүз бар экен. Рахмат. Баягы айтып атпайсызбы? Кыргызстанда операны анча баалай беришпейт депчи, теманы ушул жака бурайынчы. Алдыңкы учурларда башка жака кетсемби деген да ойлор бар окшойт, Негизи чынында бар болчу. Оюмда бар. Бирок азыр деле бар десем болот. Учурда 4-курс курс болгонуна байланыштуу тапшырыш керек да. Бүтүрүп, акыры бир жака тапшырам да. Анан ойлонуп көп жерди көзгө алып жүрөм десем болот азыр. Учурда анан тапшырып, аракет кылып, ошол көбүнчө чет мамлекетке ошо аракет кылып атам азыр.
Кыргызстанда баалабайт дегендик эмес, баалашат, бирок көп түшүнө билген адамдар аз десем болот. Анан опера жаатын мындай көбүнчө кыргыздар айтат, чыйылдай берет депчи. Түшүнүшпөй чыйылдай берет. Бул эмне деп ырдаш. Ошо операдагы мындай дикцияны мындай ырдап атканда ырчылардын көбүнчө сөздөрү үмүтпей калат да, түшүнүксүз болуп калат да. Итальянский тилинде болгондуктан, орусча болгондуктан анан көбүнчө түшүнө беришпейт да. Анан ошол себептен окшойт көп кыргыздар опера театрына барышпайт да. Кызыккандар аз десем болот. Анан чет мамлекетке тапшырганда дагы ал жакта мындай колдоо башында албетте кыйынчылык болот, бирок кийин бара өз огуна түшүп эметет деген ойдомун. Бирок азыр учурда чечелектин чынында башка мамлекетке кетемби же кетпеймби? Бирок ойлор бар, Ойлор бар. Бул нерсе жаман нерсе эмес. Буюрса башка мамлекеттен барып ал жактан билим алып келсеңиз дагы да болсо, баягы кыргыз элинин керегине жараган ырчы болуп чыгышыңызга ишеним бар да. Айтканыңыз келсин. Ооба, буюрса. Анан опера жаатын негизи башында өзүңүз кантип тандап калдыңыз? Ким кеңеш берди бул жаатты тандоого? Айтып кеткендей эле, Диснейдин мультфильмдеги принцессалардын ырдаган үндөрү жакчу да мага. Анан көп ушинтип кичинекей кезимде ырдай берчү элем да. Эжем экөөбүз фанат болчубуз ошол мультфильмдердикин. Анан ырдаган жерлерин жаттап алып эле кулакка батырчумун да, мен батып жаттап жүргөн ырларды. Анан ошол ырларды ырдап жүрүп эле анан опера ушинтип ырдасам мен деп кыялданчумун да. Анан Мураталы Күреңкеевке тапшырган келгенде, музыкалык окуу жайга тапшырган келгенде мен ойлондум. Негизи мен эстрадалык факультетке тапшырсамбы деп ойлогон болчумун. Анан мамам менен келген элем ошону тапшырганда. Анан мамам ушинтип эстрадага же элдик ырдоо бөлүмүнө тапшырсаңчы деп калды. Анан консультация алганда мен прекрасно далеко деген ырды ырдаганда тиги агайыбыз өзүнүн эмес оюн айтты да. Бермет дейт. Сага үнүңө опера, бизде ушундай вокалдык искусство бөлүмү бар. Анан ушинтип ушул жакта алып кетсең, сенин үнүңө туура келет деп өзүнүн кеңешин айтты. Анан мамам өзүң жаккан жака дейт да. Анан мен өзүм ойлонуп операга, негизи мен ойлочумун да, үнүм жарабайт депчи операга. Анан жарайт, сен алабыз, сен операга жөн эле өтөсүң деп анан ушинтип кеңешин айтып, ушинтип стимул бергенден кийин мен өзүм операга тапшырам деп чечкиндүү чечим чыгардым десем болот. Ошондон бери азыр опера факультетине. Бирок опера жаатына тапшырган студенттердин саны аз болуш керек негизи. Чынында аз. Ооба. Эң сонун. Студент болдуңуз. Кайра эле артка кетип атам мен. Анан студенттер баягы күндөр аябай кызыктуу өтөт эмеспи? Кандай эсте каларлык күндөр өттү? Негизи эле азыр деле студентсиз да. Кандай күнүмдүк жашооңуз кандай айланпада өтөт? Эмне кыласыз? Негизи мен азыр учурда 4-ч курсмун. 1-ч курска жаңы окууга тапшырган келгенде мамамдар мындай элдерге аралашсын, көп мындай курсташтар менен мындай эме болсун, жакын болсун деп мени жатаканага жаткызганбыз. Чогуу кеңешип, анан макул деп жатаканага 1 жыл жашадым. Ал жактан өзүмдүн курсташтарым менен чогуу жаттым десем болот. Анан курсташ кыздарым менен эстрада факультетинде анан жана вокалдык искусствода 1 кыз бар болчу. 4 кыз болуп жашадык. Кызыктуу күндөр өттү. Аябай кызыктуу күндөр өттү. Эсте каларлык, бул өмүр бою мен эсимде калат деген ишеничтемин да. Азыркы учурда үйдөн барып келип окуйм. Азыркы күнүмдүк жашоом эртең менен турам, жумушка барам. Учурда жумушта да иштейм. Жумушка барам, андан кийин окуума жетишип барам. Андан түштөн кийин дагы жумушум бар, түштөн кийин дагы жумушка барам. Анан кээде УТРКга ушинтип озвучка котормого мультфильмдер келип калган болсо ал жака барам чакырганда. Күнүм ушинтип өтөт десем болот. Анан кээде ушундай тойлор болуп калат, чоң кечелер болуп калат, ошол жерлерге барып ырдап кечки маал ошентип да жүрөбүз. Эң сонун. Аракеттин үстүндө экенсиз. Баягы жатаканада жашап аткан учур негизи эле студенттердин эң эле бал кези болуш керек. Сонун кез го. Ооба, көп көңүлдүү нерселер өттү. Негизи эле ушинтип музыканттардын жатаканасы өзгөчө. Коридорго чыгып алып. Ооба, ырдашат, ооба. Эркин ырдап жүрөсүң да. Көп анан жанагындай туулган күндөр болуп калса, бирибизди колдоп, бирибизге акча чогулта калып болгондо да жалаң ырчылардын баягы ошол чыгармачылыкка багытка тапшырган студенттердин жашоосу аябай кызыктуу болсо керек дейм да. Бири аккордеонун колго алып, бирөө комузун ала калат, бирөө гитарасын алат. Ырдаган вокалисттер бар, биринен бири ашат. Анан негизи ушинтип тойлорго да көп ушинтип чыгышчу да бизде жатаканадан. Алар даярданып, кальдорго туруп даярданышчу эле да. Биз угуп эле суктана берчүбүз.
чоң курстар эле да анда. Анда бири-бириңер түшүнсөңөр керек, баягы уктайлы деген нерсе жок болуш керек ал тема, Жок. Чынында жок, негизи бирөө уктап атканда бирөө ойной берет. Биз музыканттар көнүп калат окшойбуз. Көнүп калат окшойт анда. Негизи музыкалык окуу жайга барып көргөнсүз да. Ооба. Ошол жерде мындай кирсең аурасы башка да. Мен биринчи ошо жаңы тапшырган киргенде эле ошо Мураталы Күреңкеев окуу жайына мен аябай мындай баалуу сезчүмүн. Өтө азыр деле сезем аябай. Ошол жакшы көз илмемдер өттү десем болот. Ооба, эң сонун. Бермет, мен сиз менен аябай эле сүйлөшүп отургум келип атат. Негизичи баарлашканга аябай жакшы экенсиз да. Бирок биздин көрүүчүлөр сиздин талантыңызды көргүсү келип атат деген ойдомун. Ошондуктан алдыңкы мүнөттөрдө чыгармаларга кезек берели. Азыр кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Азыр Нарындан тапкан махабат аттуу жагымдуу чыгарманы аткарып берейин. Кеттик анда. Ал кезде жүрөм ай унутпай, атыңды айтам ой угузбай, ашыккан мендей ай бирөөнүн арзусун айтар ой булуттар, арзусун айтар ай, арзусун айтар ей, арзусун айтар ой, ой булуттар. Басынып өңдөн аяз айдын, барын сезүүчүн ай арнармын. Жараткан жалган ол дүйнөдө жалгыз сезүүчүн ай жашармын. Жалгыз сезүүчүн ай, жалгыз сезүүчүн ай, жалгыз сезүүчүн ай жашармын. Ансыздан өмүр аяз аят, ат чыгар сиздей ой аялзат. Насыят болсун ай түбөлүк, нарындан тапкан ой махаббат, нарындан тапкан ой, нарындан тапкан ой, нарындан тапкан ой махаббат, нарындан тапкан ой, нарындан тапкан ой, нарындан тапкан махаббат. Эң сонун дал ушундай жагымдуу чыгармадан кийин албетте биз кайрадан ыр суранбасак болбойт. Анткени биздин көрүүчүлөр дайыма ушул комментарий бөлүмүнө жазышат, ушул келген конокторду баягы чыгармачылыгын сыйлап, мүмкүн болушунча ырдатып калсаңар болмок дегендейчи. Ошон үчүн биз көпчүлүктүн оюн сыйлайбыз, урматтайбыз. Сиздер үчүн Берметтен дагы бир чыгарма болсун. Сиздерге анда мендин атыман жагымдуу түрк чыгармасы болсун, Багдад. Ини сени sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün. Eni kolu çaldı telefonlarım, boş ver. Bakmadım bugün, ne gazete okudum ne dedi haber derdi, sakladım bugün. Kaçı küçük olmuş inanamazsın aşkı, sakladım bugün. Dün geceyle tam 3 ay bugün. Dün geceyle tam 3 ay bugün.
Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynumda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Oo, çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Türkçe сөйлөш кетели бул жагына. Tamam. Бул түрк тилин качан кайдан үйрөндүңүз? Түрк тилин негизи жаттаган деле эмесмин. Көп практика керек дейт эмеспи ошо тил жаттоо убагындачы. Анан көбүнчө мен түрк мамлекетинде көп жүргөнүмө байланыштуу мен аябай жакшы билем деп деле айтпайм, ошо сүйлөшкө турган күнүмдүк сөздөрдү билем. Эң сонун. Бермет, бүгүнкү келип бизге жагымдуу чыгармаларды аткарып бергениңизге чоң рахмат. Чындыгында талантыңызга таазим. Буюрса өзүңүз баягы кыялданган жакшы максаттарга жетиңиз. Эң негизгиси ушул аял кишиге бакыт деп коет го. Аялдык бакыт каалайм. Айтыңыз келсин. Кыргыздын бир желегин желбиретип дүйнөгө чыккан опера ырчысы болдуңуз, Айтканыңыз келсин. Рахмат. Айсулу эже, сиздердин дагы ишиңиздерге чоң терең ийгиликтерди каалайм. Чакырганыңыздарга чоң рахмат.